Саламатсыздарбы достор, мен билем долбоору сиздердин назарыңыздарда. Биз бул жолу санариптик өнүктүрүү министрлигинин иш аракети тууралуу маалымат берүүнү чечтик. Тактап айтканда, санариптик өнүктүрүү министрлиги алдыда кандай жеңилдиктерди ишке ашырат жана санариптештирүү жаатында кандай өзгөрүүлөр болот. Ал үчүн биз атайын аралыктан санариптик өнүктүрүү министрлигинин электрондук инфра түзүмүнүн өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Индира Шаршенова эжекебиз менен байланышабыз. Маегизди баштай берсек, негизи ошол министрлик алдыга кандай пландарды койду? Мисалы, санариптик жаатында өнүгүүлөрдү, ыңгайлуулуктарды ишке ашыруу үчүн кандай пландарды иштеп чыгасыздар, эмненин үстүндө иш алып барасыздар? Негизи Кыргыз Республикасында бул жанагы өнүгүү концепциясы кабыл алынган да. Өнүгүү концепциясында азыр биз бардык ошол дүйнө жүзү багытталган жанагы жашыл экономика, эффективдүү экономика деген багыттарда багытталып, биз ошол эле жанагы цели устойчивого развитиянын задачалары, маселелери коюлган да, ошол маселелерге ылайык биздин дагы алдыбызда абдан чоң маселелер тур. Кандай? Конституциябызда каралган санарip технологияларынын колдонулуусу менен биздин өлкөнүн деги эле жарандар менен болгон мамилесин түзүү, бизнес сектор менен болгон мамилесин түзүү, ошондой эле биз экономиканы дагы санариптик технологиялардын колдонулуусу менен өнүктүрүү. Эмнеге биз буга келип жатабыз? Себеби дегенде, азыр дүйнөлүк тенденцияда санариптик технологиялардын өнүгүүсү байкалып, экономикадагы ошол санарип экономика, ал жердеги маалымат алмашуу, ал жердеги жанагы кандайдыр бир иш-чараларды электрондук форматта жүргүзүү өнүгүп кеткендиктен, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул жаатта өнүгүшүбүз керек. Себеби деген, эгерде биз өнүкпөй калган болсок, анда биз көп мамлекеттер менен алышып, ал жактар менен биз мамиле түзө албай калабыз. Ошол жаатында бизде санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошол эле көнүп калган G2B, G2C, G2G деген багыттар бар да. Бул эмнени билдирет? Мисалы, G2G деген бул мамлекет менен, то есть мамлекеттик органдар арасындагы маалымат алмашуу жаатында өнүгүшүбүз керек. Бул тарапта маселелер коюлган. G2B бул деген мамлекеттин бизнес сектору менен маалымат алмашуусу, ошолор менен кабарлашуусу, бул жаатта маселелер коюлган. Үчүнчү багыт бул G2C, то есть citizen деп коет, эми бул биздин ошол жарандарыбыз менен мамиле түзүүбүз, аларга көрсөткөн кызматтарыбыз бүт бардыгы бул санарип технологияларынын колдонулуусу менен болушу керек. Бул тарапта министрликтин алдында кандай максат коюлган? Министрликти түзүүнүн негизги максаты бул деген кандайдыр бир жалпы координациялоо. Мисалы, мамлекеттик органдар тарабынан кызмат көрсөтүлсө, аларды жалпылоо, координациялоо, кандайдыр бир жанагы ортомку ошолорду технологияларды түзүү, аларды ишке киргизүү, стандартташтыруу, сертификатташтыруу деген маселелер коюлганда, ушул жаатта биз иш алып барабыз. Санариптик өнүктүрүү министрлиги ушул жылдын 5-майында түзүлгөн. Министрлик калкка кызмат көрсөтүүнү электрондоштуруу жаатында иш алып барат. Маселен, учурда түндүк порталында 127 онлайн кызмат жеткиликтүү. 2022 жылы алардын саны дагы толукталат. Ал үчүн учурда эл көбүрөөк кайсы мамлекеттик кызматты пайдаланышат жана канча каражат сарпталат деген суроого изилдөө жүргүзүүдө. Анын негизинде эң зарыл кызматтар электрондук форматка өткөрүлөт.
Бул жаатта ой пикир сунуштарыңызды 119 ишеним телефону аркылуу да билдирсеңиз болот. Ошондой эле калкты тейлөө жаатында коррупциялык көрүнүштөргө туш болсоңуз же мамлекеттик кызматтардын тейлөө сапаты сизди канааттандырбаса да кабарлоого укуктуусуз. Адистер сиздин нааразычылык сунуштарыңызды кароого тийиш. Биз азыр маалымат берүү кампаниясын күчөтөбүз биринчиден. Экинчиден эң негизги фактор болуп, бул ошол биздин жарандарыбыздын, биздин элибиздин жашап жаткан тургундарыбыздын кандайдыр бир деңгээлде компетенциясынын дагы жетпей жаткандыгы көрүнүп турат да. Ошол себептен азыр биз ушул биздин коомду, биздин коомчулукту санариптештирүү багытында, санариптик компетенцияларын өнүктүрүү багытта дагы иш алып барабыз. Азыр биринчи керектүү иш чаралар кабыл алынып, жанагы кызмат көрсөтүү борборунда операторлор уже окутуу жүргүзүп жатат жарандарга. Мисалы, порталдан кантип алса болот, кандайдыр бир справкаларды ошол мамлекеттик органга барып жүрбөй эле кантип өзү эле алып алса болот. Бул жаатында колдоо тарабында биз азыр физическое лицо, вот жарандарга электрондук колтамганы, булуттук электрондук колтамганы бекер түрүндө берип жатабыз. Ошолорду кантип колдонсо болот, азыркы күндө жүрүп баштады. Бирок биз 2022 жылы бул жаат системалуу түрдө көптөгөн мероприятиелерди жүргүзөбүз. Ошол эле учурда айттыңыз, мисалы, экономиканы ушул санариптештирүү тармак аркылуу көтөрүү депчи, жарандарга түшүндүрсөк болобу жөнөкөй тил менен? Канткенде ошол санариптештирилип, анан экономика алдыга жылат? Мисалы, кандай иштер алып барылат? Дыйкан өз жеринде бир продукцияны өндүрдү дегенибиз, эми мисалы багбан болсо, кандайдыр бир жер продукцияны өндүрүп чыкты, ал аны саткысы келет. Ушул жерде биз аларга деген санариптик платформа аркылуу сатып алуучуну табууга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ал өзүнө дагы биз ошол кайсы продукцияны өндүрүп чыкканы жөнүндөгү маалыматты, кайсы баада, качан, кандай шарттарда саткысы келип жаткандыгы жөнүндө маалыматты дагы ошол интернет тармактарга чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ошол жерде саты менен сатуучуну электрондук форматта санариптик түрдө кездештирүү инструменттери иштелип чыгышы керек. Жана жарандардын санариптик укугу азыркы учурда мыйзам менен кандай корголот, алдыда кандай болот деген нерсе жалпысын айтчы. Укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуунун комплекси турат. Ошол комплекстин ичинде ошол сиз көтөрүп жаткан маселе дагы бар, каралат. Ал иштеп чыгуу 2022 жылы башталат. Бул мероприятие Кыргызстанда иш алып барган Digital Kassa проектисинин бир компоненти болуп эсептелинет. Ошол эле учурда биз буга чейин жана сиздер айтып жаткан түндүк портал боюнча дагы маалыматтарды бергенбиз, бирок баягы жарандардын бүт өзүнө тиешелүү маалыматтарды, облус шаардагы маалыматтарды электрондук форматка түшүрүүдө ошол бир канча убакыт талап кылынаарын, айрым бир маселен 97 же 88 жылдагы өздүк маалыматтарды ошол социал порталдан таба албаган учурда буга ошол интернетке көчүрүп чыгууга убакыт керектелерин айтышкан эле да. Негизи бул жумуштар качан аягына чыгат? Мисалы, кээ бир биз 3-4 же 10 жылкы мурунку маалыматтарды табуу мүмкүнчүлүгү жакшырабы? Ушул сыяктуу мындай түшүнбөстүктөр же кемчиликтер 2022 жылда аткарылабы? Ошолор боюнча айтсаңыз. Ошол жаатта 10 миңге чейинки запистерди биз азыр өз күчүбүз менен уже оцифровканы баштадык. Жерлерде 2015 жылкыга чейинки маалыматтардын оцифровкасы башталды. Санариптик өнүктүрүү министрлиги мисалы жарандардын сунушун, арызын баары бир кабыл алат да. Сиздердин алып барып жаткан иштериңиздер же балким башка бир сунуштарды, жеңилдиктер боюнча алар кандай таризде, кайсыл даректерге кайрыла алышат? Ошолор боюнча айтсаңыз.
портал түндүк кейжиге киресиздер. Ал жерде эң астында кайрылууну жиберүү деген баскычты басып туруп, кайрылууңузду жазып, кайсы мамлекеттик органга барыш керек экендигин алып туруп жөнөтүп койсоңуздар, ошол мамлекеттик органга келип түшө берет. Ошондой эле биздин сайтты карасаңыздар, биздин официалдуу сайтыбыз бар. Ошол официалдуу электрондук почтабызга дагы кайрылсаңыздар, биз ар бир элдин кайрылуусун алып, аны учетко алып, кайра жооп беребиз. Болсо, мисалы, ар бир облустта азыр бөлүмдөр бар да сиздердин кайрыла алышат. Кандай таризде кайрылыш керек? Же бир гана ошол борбордук министрликте кабыл алынабы? Жок. Мисалы, биздин жергиликтүү элибизге, мисалы, өтө алыс жашаган элдерибизге эң негизи эле ошол жерде калкты тейлөө борборлору бар. Ошол жакка кайрылса болот. Биз жарандардын ушундай берген сунуштарына абдан ыраазы болобуз, чынын айтканда. Себеби жарандар ошентип оңдоп, түздөп, биз иш алып барып, биздин ишибиз жакшырат. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Биз мына ушуну менен бул жолку чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Санариптик өнүктүрүү министрлиги 2022 жылда аткарылчу иш пландарын бизге тизмектеп айтып берди. Өзүңүздөр билгендей, учурда түндүк электрондук порталында негизинен санариптик жеңилдиктер жаралган. Алдыда министрлик жарандардан сурамжылоо жүргүзүү менен кайсыл кызматты пайдаланууда көйгөйлөр болуп жатканы жана кайсыл кызматты пайдаланууда жарандар алыска аймактарга барып, жегүү акча коротору эске анын негизинде ал кызматтар санариптештирилген форматка өтөт жана жарандарга жеңилдик түзүлөрүн айтып өттү. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта калыңыздар.